Достор, мурунку сабакта сүйлөм жөнүндө жалпы маалымат алганбыз. Бүгүн ошол маалыматтарды бышыктоо максатында мисалдардын үстүндө иштейбиз. Биринчи мисал. Режиссер премьерадан кийин бардык ролдор аткарылышы керек деп талап койду. Бардык каталар оңдолсун деп талап койду. Бардык афишалар илинсин деп талап койду. Бардык көрөрмандар өз ордуна отурсун деп талап койду. Сүйлөмдөрдү толуктоодо туура жоопту табуу үчүн ачкыч сөздөрдү таап алышыбыз керек. Бул сүйлөмдө премьерадан кийин деген сөз тизмектерине көңүл бурушубуз керек. Режиссер премьерадан кийин ролдор аткарылышы керек деп айтпайт. Премьерага чейин айтат. Ошондуктан А варианты туура эмес. Режиссер премьерадан кийин бардык каталар оңдолсун деп айтышы мүмкүн. Азырынча Б вариантын туура деп туралы. Режиссер премьерадан кийин бардык афишалар илинсин деп айтпайт. А вариантындагыдай премьерага чейин айтат. Бул дагы туура эмес. Жооп. Режиссер премьерадан кийин бардык көрөрмандар өз ордуна отурсун деп да айтпайт. Бул логикалык жактан туура эмес. Премьерага чейин айтат. Ошон үчүн Г варианты дагы туура эмес. Туура жооп Б варианты. Экинчи мисал. Котормочу өз ишин кесипкөйлүк менен аткарууга тийиш. Демек ал ар дайым сөздүк ала жүрүшү керек. Бул сүйлөмдө да ачкыч сөздөрдү таап алабыз. Кесипкөйлүк менен. Анан ар дайым деген сөздөр туура жоопту табууга жардам берет. Котормочунун сөздүк ала жүрүүсү бул кесипкөйлүккө жатпайт. Демек А варианты туура эмес жооп. Ырчы өз ишин кесипкөйлүк менен аткарууга тийиш. Демек ал ар дайым фонограмма менен ырдоосу керек. Ырчынын да фонограмма менен ырдоосу анын кесипкөйлүгүнө жатпайт. Демек Б варианты дагы туура эмес. Диктор өз ишин кесипкөйлүк менен аткарууга тийиш. Демек ал ар дайым катасыз сүйлөсү керек. Бул туура жооп. Сынчы өз ишин кесипкөйлүк менен аткарууга тийиш. Демек ал ар дайым терс көз карашта болуусу керек. Бул дагы туура эмес жооп. Анткени ал ар дайым терс гана көз карашта болуусу керек деп айта албайбыз. Сынчы кээ бир учурда жакшы пикирди айтышы мүмкүн. Ошон үчүн Г варианты да туура эмес. Өзүңүздөр күбө болгондой туура жооп В варианты. Үчүнчү мисал. Эгер көрөрмандар пьесанын бет ачарынан кийин актерлордун чеберчилиги туурасында жакшы пикир айтышса, анда бул эң алгач сынчынын жетишкендиги болуп саналат, гримердун жетишкендиги болуп саналат, режиссердун жетишкендиги болуп саналат, жазуучунун жетишкендиги болуп саналат. Бул сүйлөмдө дагы ачкыч сөздөрдү таап алабыз. Ачкыч сөздөр туура жоопту бат жана оңой табууга жардам берет. Бул сүйлөмдө эң алгач жана актерлордун чеберчилиги деген сөздөргө көңүл бурушубуз керек. Актерлордун чеберчилигине ким жооп берет? Албетте режиссер. Демек туура жооп В варианты. Төртүнчү мисал. Бут кийим канчалык оор жана кымбат болсо, ошончолук бышык болот. Бул сүйлөм өлчөм багыныңкы кошмо сүйлөм. Бут кийимдин оор болушу анын бышыктыгынан кабар бербейт. Ошон үчүн А варианты туура эмес. Килем канчалык чоң жана кооз болсо, ошончолук илгенге оңой болот. Логика экинчи сөздөн сынат, анткени чоң килем тескерисинче илгенге оор болот. Үй канчалык жаңы жана таза болсо, ошончолук жашаганга жагымдуу болот. Бул факт. Ошондуктан В варианты туура жооп. Китеп канчалык көлөмдүү жана эски болсо, ошончолук кызыктуу болот. Бул турмуштук факт боло албайт, анткени кээ бир китептер көлөмдүү болушу мүмкүн, бирок кызыксыз болушу мүмкүн. Ошол эле сыяктуу эски болушу мүмкүн, бирок кызыксыз болушу мүмкүн. Ошон үчүн Г вариантын дагы туура жооп деп айта албайбыз. Өспүрүм балдар губка сыяктуу бардык көргөндөрүн өздөрүнө сиңирип алышат деп айткан экен бир адам. Демек, биз балдарга жөлөк болушубуз керек, камкорчу болушубуз керек,
өрнөк болушубуз керек, кеңешчи болушубуз керек. Сиздер көрүп тургандай, бир контекст берилген. Бул сүйлөм окуучунун контексттен тыянак чыгара билүүсүн текшерет. Эми губкага салыштырып жаткандан кийин, демек биз балдарга өрнөк болушубуз керек. Сөз менен эмес, жасаган ишибиз менен ага үлгү болушубуз керек. Ошон үчүн туура жооп В варианты. Менин досумду Ташкулак деп коебуз. Анткени ал жакшы угат. Ошон үчүн ага акырын сүйлөйбүз. Ташкулак тескерисинче жакшы укпайт. Угуусу начар адам. Демек А варианты туура эмес. Тагыраак айтканда, логика экинчи сөздөн гана сынып жатат. Менин досумду Делден кулак деп коебуз. Анткени анын кулактары кичинекей. Бул дагы туура эмес, анткени Делден кулак деп кулагы чоң адамга карата айтылат. Менин досумду Куйма кулак деп коебуз. Анткени ал укканын унутпайт. Ошон үчүн аны менен сыймыктанабыз. Бул туура жооп. Анткени Куйма кулак укканын унутпаган адам. Менин досумду Акма кулак деп коебуз. Анткени анын эстеп калуусу начар. Ошон үчүн дайыма кулагын жылуулап жүрөт. Акма кулак деген туйнтманын маанисин түшүнгөн окуучу дароо туура жоопту таба алат. Логика үчүнчү сөздөн сынды, ошондуктан Г варианты дагы туура эмес жооп. Акыркы мисал. Чачтын тамыры канчалык узун болсо, чач ошончолук бекем болот. Бул жерде чачы жок эркектер көп кездешет, ал эми чачы жок аялдар сейрек кездешет. Демек бул аялдардын чачынын тамырынын кыска болгондугуна байланыштуу. Эгерде акыркы сөз узун болсо, А варианты туура жооп боло алмак. Демек А варианты туура эмес жооп. Бул жерде чачы жок эркектер сейрек кездешет, ал эми чачы жок аялдар көп кездешет. Демек бул аялдардын чачынын тамырынын узун болгондугуна байланыштуу. Бул вариантта да акыркы сөз кыска болсо, туура жооп боло алмак. Ошон үчүн Б варианты дагы туура эмес. Бул жерде чачы жок эркектер көп кездешет, ал эми чачы жок аялдар сейрек кездешет. Демек бул эркектердин чачынын тамырынын кыска болгондугуна байланыштуу. Бул туура жооп. Анткени чачы жок эркектер көп кездешип жатат. Демек алардын чачынын тамырынын кыска болгондугуна байланыштуу. Бул жерде чачы жок эркектер көп кездешет, ал эми чачы жок аялдар сейрек кездешет. Демек бул эркектердин чачынын тамырынын узун болгондугуна байланыштуу. Бул дагы туура жооп боло албайт. Туура жооп өзүңүздөр көрүп тургандай В варианты. Анткени акыркы сөзү кыска болушу керек болчу. Акыркы сөзү, ал эми Г вариантында узун деп берилген. Ошон үчүн Г варианты туура эмес жооп. Достор, сүйлөмдөрдү толуктоонун өзү синтаксис. Ошон үчүн логиканы синтаксистен ажыратып кароого болбойт. Муну эстен чыгарбагыла.